Парша 90% алма убакты уже ээлеп алган. Алмада мындай кара тактар. Мына бүт алманын баары күчөп кеткен мынакей. Кээ бирлер айтат, меники мына дар чачып койду эле, монтип агарып баштады жээги. Жок, бул эч качан агарбайт. Жалбырак оңолмойын, сиздердин алмаңыздар да чоңойбойт. Эми ушуну дарылоо үчүн эмне дарылар бар? Урматтуу дыйкандар, мына караңыздарчы муну. Алманы көрдүңүздөрбү? Мына алмаларды көрдүңүздөрбү? Алмада мындай кара тактар. Бул будан эле эмес, мына жалбыракта да бар. Бул уже парша. Парша 90% алма убакты уже ээлеп алган. Кайсыл учурда болот? Жана кантип дарылаш керек муну? Могул алманы азыркы учурда билесиздер, нымдуу аба көп. Жастан бери жамгыр болуп атат. Парша бул спора болгон үчүн бат тез көбөйөт. Жамгырда жаадыбы сразу көбөйөт. Нымдуулук болду, сразу көбөйөт. Салкын аба болду, сразу көбөйөт. Эми муну алманы караңыздарчы, муну карасаңыздар, бүт алманын баары күчөп кеткен мынакей. Бүт могул күрөң так, бул уже 90% бар. Бул алманын сапатын жоготот. Түшүмдүүлүгүн жоготот. Чоңойтпойт. Азыр бул алманы, могул алманы дарылап алса, бул алма только сокко да жарабай калат. Түшүрүш керек, малга эле бере турган нерсе. Эми ушуну дарылоо үчүн эмне дарылар бар? Мынакей сиздерге көргөзөм. Мынакей могу окшогон дарылар бар. Quadrio Max деген. Анан Nox Boro. Бул жерде 3 таасирдүү зат менен болот. Мынакей бирөөсү ооруну токтотот, экинчиси айыкты дарылайт, үчүнчүсү контактниктерде мына жалбырактарды тазалайт. Мына ошон үчүн бул дарыны азыркы учурда оору күчөп отурганда эзиңиздерде болсун. Бир эле жолу дарылап койдум, бүттү, мен дарылабайм болду, айыкты деп эмес. Оору күчөп турганда ар бир срок ожидания бир жума сайын дарылайсыздар. Себеп дегенде муну менен бир дарыладыңыздарбы, аркасынан кайта Nox Boro менен дарылайсыздар. Бир жумадан кийин бул ооруну токтотуп, бир сыра полный мына айыктырып дарылап баштаса, бул системно иштейт Nox Boro. Кайта ичинен дарылап баштайт. Pafloemix лема мунун баарын жалбырактар дарылайт. Но жалбырак оңолмойын, сиздердин алмаңыздар да чоңойбойт. Мына бул эки дары бир жума аралык менен 2 жолу чачылат. Андан кийин 15 күндөн кийин кайта StroBX деп турат. StroBX'ти кийинкисинде дарылайсыздар. Ошон менен ушул дары менен мына 3 дары менен ар бир 10 күн, бир жума аралык менен эгер нымдуулук жамгыр жааса, дагы улам 7 күндүк, 10 күндүк аралык менен улам дарылаш керек. Бул ооруну сразу токтото албайсыздар. Бул ооруну уже айыктыра албайсыздар. Кээ бирлер айтат, меники мына дар чачып койду эле, монтип агарып баштады жээги. Жок, бул эч качан агарбайт. Бул точка токтойт болду, мына точка. Бул точка токтогондо эмнеде калча пайда болот айыкканда. Анан агарып дейт, бул өзү алманыкы жана кадимкидей калдай болуп барып туруп, анан кийин бул чоңойбой калат. Эгер оору күчөп кетсе, алма менен кошо чоңой берет дагы, бул жер капкара болуп калат. А эгер учурунда жакшылап дарыласаңыздар, мына точка ушул жерде калып калат. Болду, анан алманын өзүнүн чоңоюшу, жалбырактын тамак алуусу жакшы болот. Мына жалбыракта тамак алуусу токтоду, мына оору басып калган, көрдүңүздөрбү? Мына фотосинтез жүрбөй калган бул жерде. Бул жалбыракты дарыламайын, бул жалбырактагы чоңойбойт. Жалбырак чоңойсо алма чоңоет. Жалбырак таза болсо алма да чоңоет. Ошон үчүн алманы дарылаңыздар. Муногул оору азыр ушул бойдон дарылабасаңыздар, эндиги жыл дагы күчөйт. Мындан да күчөп кетет. Ошон үчүн урматтуу дарылаңыздар сөз. Булардын дарылоо менен сиздер өзүңүздөрдүн быйылкы эле эмес, кийинки жылкыңыздарды, кийинки жылда муногул бүчүрлөрдүн чоңоюшу, мына алмада көрсөңүздөр, бүт колу сүртсөңүздөр, могу да уже толуп калган парша. Мынакей. Мунун бүт спора болуп калган. Мунун бар. Агарган нерсенин баары спора алмада жабышып турат. Муну кетириш кыйын. Токтотуңуздар дагы баардык нерсени, тигил було чачтым, анан көптөр айтат экен, мен гумин чачтым, анан гумат чачтым, эч кандай алар деген стимуляторлор. Көп жерлерге барабыз. Сиздер өзүнө тийиштүү ооруга каршы нерсени чачыңыздар.
ошондо айыктырат. Ушул дарылар боюнча бизден кеңеш алабыз десеңиздер, түз эле биздин консультацион центрге келиңиздер. Биз сиздерге картасын түзүп беребиз. Кандай кылып дарылаш керек, кайсы дарыга кайсыларды кошулуш керек, ошону менен баарын кошуп, эсептеп, кеңеш берип, сиздерге айтабыз. Ошону менен сиздер дарылап баштайсыздар. Биздин кеңеш менен бактарыңыздар оңолот.